Топоз биздин Кыргызстандын мал чарбачылыгында өзгөчө мааниге болгон жаныбар. Себеби бийик тоолуу шартта 2500-2700 метрден ашык тоолуу жерлерде жашай турган бирден бир жаныбар ушу топоз. Топоз жүргөн жерлерде ылдыйраак, мисалы 3000 метрге чейинки жерлерде уйлар дагы жакшынакай жашай алат. Жылкылар, койлор 3000ден өдө 4000де көбүнчө мындай топозго салыштырмалуу азыктуулугун азайтып жиберет да. Себеби бул жердин климат шарты татаал, кыш эрте келет, жаз кеч кетет. Топоз болсо ошондой суук, мындай таштуу, мына окшогон аска таш окшогон жерлерди аралап, тоого чыгып кетип, 4000-5000 метрге чыгып, чейин эгер түзүрөөк болсо ошого чыгып кетип жашаган жаныбар да. Анан топоз мал катары эт азыктарын берүүчү жандыктарга кирет жана сүт. Сүтүнүн майлуулугу 6%га чейин жетет, 6%ден ашык болот. Бирок топоз уй менен салыштырганда сүт берүүчү жаныбарларга кирбейт. Себеби бир күндө топоз көп болсо бир 5-3 литр гана сүттү бере алат. Демек, бул чарбачылыктын негизги максаты эт өндүрүү болуп саналат. Анан эт өндүрүү болгондо кандай? Бул этинин касиети да башка болот. Себеби булар жайлаган жер, мына көрүп атабыз, байкап атабыз. Бул өзүнчө тулаң, шибер, шыбак, ушундай өскөн, ушул чөптөр өскөн сонун жайлоо болуп саналат да. Анан бул чөптөрдү жеген малдын эти ар качан касиети башкача болот. Анан эми эттин касиети бул элибиздин деги эле дүйнө элинде эттин касиети башкача бааланат. Себеби бул өзүнүн курамында эң негизги белокту камтыйт. Белок аминокислоталардан турат дагы, ал аминокислоталардын 8-и адамдын организминде пайда болбойт, синтез болбойт. Эт менен гана келип түшөт да. Ошол аминокислоталардын эң жакшынакай курамы ушу топоздун этинде. Мен ушу топоздун этин изилдөөгө кызыгып калып, ошо жогорку окуу жайым бүткөндөн кийин илимпоз болоюн деп өзүмө максат коюп, тамак аштардын товар таануусу жана технологиясы боюнча мындай жогорку билим алгандан кийин топоздун этин изилдейм деп максат кылып алганмын. Анан ошо 1977 жылдан баштап ушу топозду изилдеп окуп, булардын чыгып келиши, Кыргызстанда таралышы, анан булардын мына зооинженердик илим жактан караганда кандай багышылышы керек, кандай жем жеш керек, кантип ооруп калса дарылаш керек, ушунун баарын изилдеп отуруп, анын аягында ошол этине келдим да. Топоздун эти абдан даамдуу болот, жыттуу болот, өзгөчө болот деп ата энелерибизден угуп, анан ушу топоз баккан адамдардан көп укчумун да. Анан ушул дагы мага абдан кызыктуу болду да. Бул эмне үчүн ушундай жыттуу болот, даамы башкача болот, анан азыктык баалуулугу да жогору деген маселелерди изилдедим. Анан дүйнөлүк же болбосо ошол кездеги советтик адабият
илимий адабияттарды карап чыксам, Совет аймагында ошол кезде Памир топоздору, Алтай топоздору, Бурят топоздору деп ушинтип бөлүнүп кетчү экен да. Анан биздики Алай топоздору, анан ушу Нарын Ысык көл аймагында Кыргыз топоздору деп ушундай бөлүнгөн экен. Алардын баарын окуп чыктым дагы. Анан ошол этин изилдеп, химиялык курамын, белоктун курамын, май, булардын майын, бүт баарын изилдеп, аныктап, ошо 1980-жылы Москвада Плеханов атындагы эл чарба институту болчу ал кезде. Ошол жерде кандидаттык диссертациямды жактагам. Ошондо ошол диссертацияны жактап даярдаганга чейин эксперимент, тажрыйба жүргүзүш үчүн топоздун этин көп алып бардым да. Ошо мисал катары, үлгү катары ошол жердеги ошол учурдагы заманбап мындай аспаптар менен, приборлор менен ошо аныктап, чындыгында эле ушу топоз этинин аминокислота боюнча эң баалуулуу экени билинген да. Ошол кездеги менин жетекчим Михаил Агарович Габрилянц деген атактуу ушу этти изилдеген профессор бар эле. Ошол киши да аябай кызыгып калды. Бул топоздун эти башкача турбайбы? Мындай химиялык курамы, витаминдери, микроэлементтер, анан макроэлементтер, минералдык курамы да. Анан ошо микроэлементине келгенде, мисалы, темир ушу топоздун этинде 5-тен 7% чейин экен да, миллиграмм процент. Ошол 5-7 миллиграмм процент бул башка этте болбойт. Жылкынын эти кийинки орунда турат, ал жерде 4-5 миллиграмм процент. Ошон үчүн жылкынын эти менен топоздун эти адамдын ден соолугуна, адамдын организмине темирди алып келе турган негизги эт болуп эсептелип калды. Мына ушул күнгө чейин такталды. Бул топоздун эти жанагыдай кан оорусуна жолуккан кишилер, гемоглобини төмөн кишилерге, анан ар түрдүү ушундай ушу темир жетишпеген ооруларга байланыштуу жакшы эт турбайбы деп, анан андан ары изилдөөнү узарттык. Ошол кезде азык түлүктүн химиялык курамы деген Советтер Союзунда мындай бир справочник китеп чыкчу, ошого киргиздик. Анан ошондон кийин кызыгуулар арта баштады. Чет өлкөлүк бизнесмендер кийин улам жүрүп отуруп, бул этти кантип элдин алдына алып чыксак болот, ресторан, кафелерге алып чыксак болот деген маселе көбөйгөндө, анан мен докторлук ишти баштадым. Топоздун этинин үлгүлөрүн Москвага эле эмес, Германияга алып бардым, Манчестер университетине алып барып, ошол жерден дагы изилдөөлөр жүргүзүп, анан дегустация деп коебуз да, мына мунун касиетин, даамын, жытын, жумшак, назик, катуулугун, жана башка сиңимдүүлүгүн аныктай турган бул да өзүнчө бир усулдук илим. Анан ошону жасаганда эле баары эле мактап калат, топоздун бул жакшы эт турбайбы. Анан чет өлкөлүктөр эми мындай окумуштуулар аябай дүйнөлүк кабарды бат-бат тез алып турат. Анан алар Монголиянын топоздун эти менен мындай адабий маалыматтар менен салыштыра баштады. Бурятиянын, Туванын, Россиядагы ошолордун Алтай топоздордун эти менен салыштыра башташты. Тибетте, Кытайдагы
топоздун эти менен салыштыра баштадым. Непалдагы, анан Памирдеги топоздор баарын ошо салыштырып жүрүп, айкындап келгенде белоги боюнча баарыныкы эле окшош. Анан бирок жанагы жытына келгенде, даамына келгенде, жумшактыгына келгенде айырмачылыктар чыгат экен. Биздин кыргыз топоздун айырмачылыгы ошол эң негизги жанагы адам жеп тамактанып аткандагы жакшы касиеттери жогору болуп чыкты да. Өтө катуу эмес, өтө капкара эмес. Мындай топоздун эти жана темир көп болгондон кийин бир аз тургандан кийин карара баштайт да. Ошонусу азыраак болуп чыгып атты. Анан майы кичине көбүрөөк болуп атты этин курамында. Эттин курамында май көбүрөөк болгондо эт абдан жумшак, назик болот дагы. Анан эттин ичиндеги май жанагы каныкпаган май кислоталарынын курамын топтоп турат да. Каныкпаган май кислоталары адамдын организми үчүн абдан баалуу. Анан ошол жагынан келгенде биздин кыргыз топозу кыргыз экотиптеги топоз деп коебуз. Ошол алдыңкы орунга чыкты. Себеби кыргыз топоздору ошол Памирдин, Монголиянын, Алтайдын топоздоруна окшоп, мисалы алар мындай унаа катары колдонулбайт. Анан ал жагынан анан көбүнчө жапайы мына бүгүн көрүп атасыздар, жайылып жүрөт эркин. Тиякта тоо таш көп, анан мында шиберчөө аз болгондуктан алар көбүнчө ылдый жакта болушуп, анан мында кээде камалып ушундай болот экен да. Биздин Кыргызстандын топоздору мына ушул күндөргө чейин ушундай өз эркин жайылып жүрөт дагы. Каалаган жерден чөп оттойт, ылдый түшүп сууларды ичет. Анан биздин малчылардын кылган иши эле болгону ар кайсы жерге тузду таштап коет да. Мына Нарын областында, тиги Алайда, бизде дагы ошол тузду жалап, анан чөптөрдөн оттоп, анан топоздор эс алып көбүнчө ушундай болуп жашоону өткөрүшөт. Ошондуктан булардын эти өтө катуу болбойт деп ушундай илимий жыйынтык чыгарып бердим да.